Базаркоргон районундагы Алишер Навай атындагы мектептин короосунда 2 сотук күнөскана бар. Анын курулганына 4 жыл болду. Күнөскана Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен курулуп, ага мугалимдер жана жергиликтүү бийлик кол кабыш кылган. 250 миң сомдук материал кетет экен. 120 миң сомдук аны кылыш үчүн уста акы кетет. И мана бу жерде 46 миң сомго яма котлован казышка туура келип калды. Анан айыл өкмөт мен котлован каздырып берем деди. Мугалимдер коллективи ишини акчасын камсыз кыла турган болду. И материалны оон алып бере турган болду. Күнөсканада панфилов сортундагы 30 түп лимон бар. Аларды 2016 жылы көчөт кезинде данасын 1000 сомдон сатып келишкен. Лимондор 1 жылдан кийин эле түшүнгө кирип, жыл сайын 1,5 тоннадан лимон жыйналып алынат. Аны окуучулардын чайына кошуп беришет. Артканы болсо сатып, мектептин кем каржысына иштетебиз дейт мектеп директору Мамасалы Кадыров. Биринчиден балдардын питаниясыга чайына лимон кошуп берип атабыз. Булар оорубастан, сыркабай, жакшы кыштан чыгышып атат. Гирип болбой атат, башка болбой атат. Андан сырткары бул мектептин материалдык базасын чыңдаш үчүн дагы абдан кол келип атат. Сатып атабыз. 20 миң, 50 миңге чейин киреше алып атабыз мындан. Мектеп күнөсканасында лимондон сырткары тамак ашка колдонулуучу жашылчалар жана гүлдөр эгилет. Аларды көзөмөлдөө жагы Фархат Кадыровго жүктөлгөн. Ал лимондун помидор жана бадыранга караганда алды канча эмгекти жана чыгымды аз талап кыларын айтып, буларды кошумчалады. Bir жылда 4 marta gülleydi bu. 4 marta gülleydi. Основной bahorda üşeydi. Основной gülden bahorda ko'proq meva üşeydi. Qolgan mana mevalar hammasi bu sanalik qoladi. Tushib ketadi. Bu bardag'ini tash. Bu bahorga yetchalik mahkam usholmaydi ekanda. Bahorda bunday hamma yo'g'imiz gullaydi, misol boshqa daraxtlar ham. Ash paytda gullaganda ash paytda ushaydi ekan. Азырынча номер 4 Алишер Навай атындагы мектеп, облустагы күнөсканасы бар жалгыз мектеп. Анда 1000ге чукул окуучу билим алат. Алардын 420сы учурда ысык тамак менен камсыз болгон. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.